Так, урматтуу достор, мен буга чейин дал ушул бир кабаттуу 4 бөлмөлүү үйдүн фундаментин чыгымдарын эсептеп чыкканмын. Эми биз бүгүн дал ушул үйдүн демо версиясын сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Тагыраагы үй бүтсө кандай абалда болот, ошону чогуу сиздер менен көрмөкчүбүз. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай көз салып карап турсаңыздар болот. Мен азыр 3D форматына өттүм. Негизи бул үй турган жер чек 6 сотик түзөт, 5,5-6 сотик. Ал эми дал ушул үй чектин так ортосуна салынган. Узун туурасы 16,5 га 8. Бир кабаттуу 4 бөлмөлүү. Бул жерден өзүңүздөр көрүп тургандай көчө тараптагы дарбазасы, дарбазадан үйгө киргенден кийин дал ушул бир кабаттуу үй. Узуну 16,5, туурасы 8. Эмесе биз үйдүн ички бөлмөлөрү менен, алардын периметрлери менен сиздерди толук тагыраак тааныштырып өтөйлү. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Эмесе баштадык. Биз үйгө кирип барайлы. Бул жер коридор. Негизи үйдүн сыртында 4 терезе турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, анын экөөсү бул жерде коридордуку, ал эми экөөсү бири залдыкы, бири ашкананын терезелери. Бул жер коридор. Сиздер көрүп тургандай коридордун узун туурасы узуну 7,5, туурасы 2,5. Эмесе биринчи мен оң жактан баштайын. Оң жакта, бул жакта зал, эң негизги чоң бөлмө. Залдын ички жасалгаларын обойлорунда көрүп турасыздар. Бул эми демо версиядагы жасалган жасалга. Стол кааласаңыздар тегерек, кааласаңыздар 4 бурчтугун коюп алсаңыздар болот. Терезеси мына ушул үйдүн дарбазасын караган бир терезеси бар. Андан сырткары бул жакта дагы бир чоң терезе бар. Залдын узун туурасы 7ге 3,80, 7 метрге 3,80 бул залдын узун туурасы. Андан кийин залдан кийинки бөлмөнү дагы көрсөтүп өтөйүн. Бул жерде 2 бөлмөнүн периметрлери окшош, экөө тең 4ге 3,5. Бул жерде уктоочу бөлмө, же болбосо спальный, орусча айтканда. Спальнидин ичи дагы ошол башында айткандай 4ге 3,5. Ал эми терезеси мына ушул үйдүн арка тарабын караган, күн батышты караган терезеси бар. Бул уктоочу бөлмө болду. Узун туурасы 3ге 3,5 га 4. Андан кийинки бул жакта детский комната, балдар бөлмөсү, двухъярусный кровать, сабак кылуучу жайлар, атайын компьютер сабак кылуу үчүн обойлору дагы. Мына ушундай 4ге 3,5 бул бөлмөнүн да узун туурасы. Андан кийинкиси бул жакта кухня, тагыраагы айымдардын, аялдардын офиси. Бул жерге учетчиктин автоматтары дагы бар экен. Аны дагы айтып өтсөк болот. Кухнянын узун туурасы болсо 5ге 3,80. Мына көрсөңүздөр болот. Атайын гарнитурлар дагы орнотуп койгонбуз. Буу чыгуучу атайын системалык канал жана башка дегендей. Атайын стол, кухняда дагы бул жерде экөө чай ичип отурат. Бирок тиги байкенин оозуна маска тагып коюптур. Ал кантип чай ичип атат экен билбейм. Менимче булар чай ичип бүтүп сүйлөшүп отурса керек. Ал байке грипп болсо керек. Мына ушундай. Андан кийин бул жакка киргенден кийин душовой, тагыраагы бул жерде санузел деп айтат кээ бир жерлерде. Раковина, күзгү жана ошондой эле аристон дагы ушул жерге коюлат. Бул жакта ошол чакан джакузи. Унитазды да кошуп коюптур, бирок негизи биз бир кабаттуу мындай үйдүн ичине ажаткананы коюуну сунуштабайбыз. Анткени бул өз кезегинде дискомфортту түзүшү мүмкүн. Анткени бул жакта ашканада тамактанып аткан болушу мүмкүн. Андан сырткары мен башындагы мурунку фундаменттин проектисинде айтканмын. Бул жер 2ге бөлүнөт деп айтканмын. Азыр душовой чоңураак болуп калыптыр. Тал ушул жердин так ортосунан бөлүнүп, жарымы паровой отоплениянын котельный печкасы болот деп айтканбыз. Мына ушундай биз үйдүн бардык бөлмөлөрү менен сиздерди тааныштырып чыктык. Эми үйдүн сыртына чыгалы дагы үйдүн үстүңкү тарабын бир сыйра сиздерге көрсөтүп өтөйлү. Птичий полеттон карай турган болсок, негизи үйдүн долбоору классикалык жана мыкты дизайнда жасалган долбоор. Албетте көпчүлүк үчүн дал ушундай чакан
аз каражат кете турган үйдүн долбоору кызыктырса керек. Бул жакта оң жакта мен башында айтып өткөндөй зал, ортодо уктоочу бөлмө, балдар бөлмөсү, чең чекеде бурчта бул жерде ошол душовой, ал эми сол жактагы чоң бөлмө болсо кухня болуп атат. Ал эми коридор, бул жакта мен периметрлерин дагы бир сирасыздардын эсиңерге салып кетейин. Эң чекеде бул жакта оң жактагы залдын узун турасы 7ге 380. Ал эми бул жерде уктоочу бөлмө менен балдар бөлмөсү экөө тең 4ге 3,5. Ал эми кухняныкы болсо 5ге 380. Калган 2 метри болсо мына ушул душовой менен котельныйге эсептелет. Негизи үйдүн долбоору албетте көпчүлүктө ар кандай суроолорду туудурат. Эмне үчүн дал ушул участканын так ортосуна салынды деген суроо болушу мүмкүн. Андан кийин бул жерде көп атайын өзүнчө эрежелер, чектөөлөр бар. Мисалы үчүн бул оң тараптан ушул көчө жактан атайын зона калтырыш керек экен. Ал жерде жеңил конструкция гана болуш керек. Ошон үчүн бул так ортосуна салынган. Эгерде арткы тарапка сала турган болсок, анда короо жай, мал сарай, үч очок дегендер алдыга болуп, бул дагы жарашпай калмак. Андыктан үйдүн ортосунда болот дагы. Бул жерде бакты көрүп турасыздар чекеде. Бул менимче баягы ак өрүк окшойт, абрикос деп коебу ошондой. Бул жерден бассейн кулса болот алдына чакан, же болбосо фонтанчик. Ал эми үйдүн арка тарабына мына ушундай отун сактай турган, мал кой карай турган жерлер салынат. Эми көпчүлүктө суроо бар, долбоор мейли экен, анан буга канча каражат кетет деген. Биз буга чейин ушуга эле окшогон долбоорду дагы көрсөтүп өткөнбүз. Мурунку видеонун ссылкасын описанияга коюп койгом. Мына ушул мен көрсөткөн фундаменттин видеосун көрүп турасыздар. 4 бөлмөлүү. Сиздер ушу описанияга кирип, ссылкадан кирип, бул фундаменттеги арматура шагалдар канча кеткен, кыскасы ошолор боюнча бүт маалыматты алсаңыздар болот. Үйдүн ушул фундаментине керектелүүчү бир кабаттуу 4 бөлмөлүү үйдүн фундаментине керектелүүчү каражаттарды мен эсептеп айтып өттүм. Эми дуалдыкын ушул жерден жол эсептеп коеюн. Кыш 16 000 даана 6 сомдон 96 000 сом, цемент 3 тонна 5,5 сомдон 16 500, 1 камаз кум 6 000 сом, устакы 3,5 сомдон 16 000, кыш 56 000 сом, жалпы 174 500 сом бул дуалдыкы. Устакы менен кыштын гана суммасы фундаментке 120 635. Ошондо жалпы дуал менен фундаменттикин кошо эсептегенде 295 635 сом каражат сарпталып атат.